Амансыздарбы мекендештер? Сиздер менен жана да мен Эдита. Баарыңыздар амансыздарбы? Сиздерге аманчылык тилөө менен бүгүн сиздер менен эмнени сүйлөшкүм келет? Бүгүн сиздерге ушул бакыт тууралуу сөз ачкым келет. Бакыт деген эмне? Анын бакыттын баасы канча сом? Ушул көбүнчөсүн видеолорду мен сиздерге өзүмдүн башыма өткөн окуялар менен айтып келем. Мен дагы бир кездерде бакыт деген эмне экенин түшүнбөчүмүн. Мен бир мындай ойлочумун да, бир койгон максатым орундалса, ошондо мен бактылуу болом дейм да. Сиздер да ошентип ойлойсуздарбы? Бир максатты койсок, ошол максатым орундалса, мен бактылуу болом деп. Мен да ошентип ойлочумун. Ошондо ушул бойго жетип, турмушум жакшы болбой, ушул элдерге окшоп тойлоп, бир той менен жакшы болуп үйдөн узап чыкпай, тойго ушинтип турмушка чыкпай калып, ошондо өкүнгөм да, ушул элдерге окшоп мен дагы тойлоп турмушка чыкпадым деп. Ошондо Кудайым ушул максатымды берди. Бир жакшынакай кылып, ушул оюмдагыдай кылып тойлор менен, ушул ЗАГСтар менен турмушка чыктым. Ошондо мен бактылуу болом деп айткам го мурун. Ошондо мен бактылуу болгонум жок. Мен ошондо дагы ач көзгө окшонуп, мен сүйүп тийбей калдым. Мен сүйүп тийгенде мен бактылуу болот элем деп дагы бир кейидим да. Ошондо Кудайым өзү бардык айткан нерсебиздин баарын берет экен. Бирок Кудайга биз эмне беребиз, анан Кудайды кантип тааныйбыз, ошону билбейт экенбиз да. Шүгүрчүлүк деген нерсени билбейт экенбиз. Мен ушул шүгүрчүлүк деген нерсени билбегендигимен ушунчалык көп азап чегип келдим. Сүйүп тийбедим деп өкүндүм эле. Мына саат сүйүп тийбесең, сүйгөнүңө может жетерсиң деп туруп, жолдошумду Кудайым кайра алып койду. Ошондо дагы өкүндүм. Неге ушул жашап жүрө берсе болбой беле, буну алып койдуң деп дагы эме кылдым. Бала бербедиң эле, бала бербедиң дей берип, уулду болдум. Уул берсе, уулумдун оорулары чыгып калып, ушул баланын ден соолугун бербедиң деп, ошол жерден дагы Кудайга нааразы болуп эле жүрөптүрмүн. Кудайга нааразы болуп эле, ушул ыраазычылык беришти билбей эле, эмне үчүн мындай болот, эмне үчүн андай болот деп эле ушинтип жүрө берет экенбиз да. Мисалы үчүн сиздерде деле болгонбу ушундай нерсе? Жаш мезгилибизде сүйүп калдым, мен ушуну алсам же ушуга тийсем мен бактылуу болом дейбиз, Сүйүп калып, болуп турганда ата энебиз үйлөп койсо, үйлөнгөндөн кийин эле аз өтпөй эле бала чакалуу болобуз. Анан турмуштагы уже турмуш куруп баштагандан кийин турмуштагы оош кыйыш болот, тиричилик кылыш керек, семьяны багыш керек. Ошогонун оорчулугуна туруштук бере албайбыз дагы. Ажырашабыз же айтабыз, машинам болгондо бактылуу болот элем, үйүм болсо бактылуу болот элем, балдарыма ошо жакшы кийим кече болсо, жакшы ишим болсо бактылуу болот элем дейбиз. Ошол мисалы үчүн бир кредитке акча алып атсак деле, ошону деле ушул кредитке акча алсам, ушул бир ишиме жаратам, ошол ишим болуп кетсе мен бактылуу болом деп ойлойбуз. Кредитти алабыз дагы, ишибиз да болбой калышы мүмкүн, анан баягы кредитти убагында төлөй албай калабыз да, дагы алып чыгат экенбиз да. Ошондон улам мен эмне дегим келет? Бул бакыттын баасы жок экен. Бакытты эчтеке менен ченеп болбойт экен. Ар бир нерсени Кудайдан сураганда, ошонун бүт ушул бала сураганда дагы баланын бактысы менен, ден соолугу менен, 6 саны амандыгын сурашыбыз керек экен. Күйөө жолдош, келечектеги үйлөнө турган келинчегибизди Кудайдан сураганда дагы, ошол келинчегим менен бактылуу жашап, бала чакалуу болуп, бири-бирибиздин оорчулук жүгүбүздү бири-бирибиз ушу чогуу көтөрөбүз деп, ошого окшогон бүт ниеттерибизди толугу менен айтып Кудайданчы, бул деген өзүбүздүн оозубуздан чыккан эле жел, ошону Кудайдан суранганда оозубуздан жел эле чыгат, жүрөктөн ниет эле кылабыз. Булардын баары бекер го. Адамзаты ошого дагы кысынат экенбиз да. Буну эмне үчүн айткым келип атат сиздерге? Мен бир акылман болуп эле бул көп нерселерди эме болуп кетти деп дагы жаман ойлоп кетип жүрбөңүздөр. Мен себеби ушул жашым 42ге чыккычаңды мен Кудайды тааныган эмесмин. Тааныйм деп ойлочумун, Кудайга сыйынып атам, мен Кудайдын пендесимин деп ойлочумун, бирок чын жүрөктөн, чын дилимден Кудайга
ыраазычылык билдиришти билбейт элем. Мен ушул жолдошум ооруп калса дагы нааразы болчумун, балам ооруп калса да нааразы болчумун, ишим бир жакшы болуп, акчаларыбыз болуп, жолдошумдун деле акчалары болуп, өзүмдүн деле акчаларым болуп жүргөндө Кудайга ыраазычылык беришти билбейт элем. Ошону мен өзүм иштеп таап, өзүм кылдым деп ушундай ойдо жүрчүмүн да. Ошого Кудайга шүгүр кылбайчы. Жолдошума Кудайым алып койду. Алып койсо дагы Кудайды тааныбадым. Ошондо Кудайым айткан экен да: "Эй, бурадарым, эмне каалайсың? Мен сага сен айткан нерсенин бардыгын берем. Ошонун ордуна сен мага эмне бересиң?" десе, ошондо мен Кудайга: "Кудай, мен сага чексиз шүгүрлөрдү берем. Мен сага ушул элге ушул жакшы кылган ишимен бир садака берип, бир кандайдыр бир жардам берип, ошого окшогон жакшылыктар менен кайтарам сенин жакшылыгыңы" деген эмес экенмин да. Келип анан башым качан ташка тийгенде, анан ошо Кудайды таанып, анан бакыт деген эмне экенин мен ушул 42 жашкачы келип билип отурам. Сиздер дагы ушундай кезде болсо, мисалы үчүн кредитимди алып, эмнеге эле мен бактысыз болуп атам, эмнеге эле менин кредитим болуп атат, эмнеге эле менин ишим жүрүшпөй атат, эмнеге эле менин үйүм жок, эмнеге эле менин машинам жок, эмнеге эле менин сүйүктүү жарым жок дей бербестен, ушул азыркы ушул турган турпатыбызга, ушул кездеги дем алып атканыбызга, басып жүргөнүбүзгө жүгүрүп, иштеп жүргөнүбүзгө Кудайга шүгүрчүлүк келтиришибиз керек экен. Ушул турган турпатыбыз азыркы кездеги менин турган турпатым. Сиздердин турган турпаттарыңыз, иштеп жүргөн иштериңиз, ата энеңиз жаныңызда, жакындарыңыз жаныңыздарда, кредитиңиз бар болсо эмне болуптур? Үйүңүз карызда болсо эмне болуптур? Бирок сиз ал нерсени кайра оңдоп ордуна келтирсеңиз болот го. Ошону биз азыр ушул дем алып турган ушул секундтан өзүбүздүн бактылуу экенибизди сезишибиз керек экен. Бакыттын даамын сезишибиз керек экен. Кудайым айтат экен да: "Сен ушунча нерсе берсем, ошого сен бактылуу болбодуң, значит бактысыздык эмне экенин мен сага көрсөтүп коем" деп, ошол жашообуздан дагы хуже кылып жашатып коет экен да. Ошондон мен өзүм дагы ушул 42ге келип, анан качан бардык нерсени акыл калчаганда, эми канчалаган жаштык маалымы, канчалаган ден соолугуму, көп убактарымды өткөзүп жүрсем дагы, азыр дагы ушул Кудайдан үмүт үзбөй келем, Кудайга чексиз шүгүрлөрдү айтып келем, аракет кылып жүгүрүп иштеп жүрөм. Ошол жүгүрүп иштегениме дагы Кудайга чексиз шүгүрлөрдү келтирем. Ушул мындай нерсени үйрөнүп алсаңыздар, мен да ушул нерсени үйрөндүм, аябай жакшы жардам берет экен. Ушул кыйынчылык болуп атабы, бир проблемаң барбы, бир сүйүнүчүң барбы, бир жакшы, бир бактылуу болгон мүнөттөрүң барбы? Ошолордун баардыгын Кудай менен биргеликте бөлүшкөндү үйрөнүш керек экен. Ошондо ошол кыйынчылык, проблемалардын баардыгы өзүнүн жолу менен чечилип кетет экен. Мисалы үчүн, качан бактылуу болом, качан менде ушул нерсе болот, кантип болот деген эле суроолорду бере берет экенбиз. Бул суроого бул адам пендеси, биз бул суроого жооп бере албайт экенбиз. Бул суроого ким жооп берет? Бул суроого бир Аллах Таала, Кудай жооп берет экен. Сени качан бактылуу кылып коем, кантип бактылуу кылып коем деп Кудайым ушул суроого Кудайым жооп берет экен да. Анан биз ошол нерсеге ишенбей эле изденип баштайт экенбиз, себеби пенде экенбиз да. Мен да убагында изденгенмин, изденип баштайт экенбиз. Ушул мурун көз ачыктарга барчубуз деги эле ошол биздин проблемабызды чечип жүрө тургансып, бир молдолорго барчубуз, ушул мага окуп койсо эле мен башкача болуп кетчүдөй да. Кийин азыр эми ал деген нерселердин баардыгы модадан калып кетти дагы. Эми коуч менен блогер дегендер толуп кетти. Может, алардын катарына мен да кирип калаттырмын. Аны акты ак деш керек, караны кара деш керек. Көбүнчөсүн ушул мен сиздерге бир дагы сиздердин ушул человеческий фактор, өздүк личный бир сиздерге бир залака келтире турган видеолорум жок деп эсептеймин. Кудай буйрса, сиздерге эч кандай ушул бир негатив болуп калбай турган, ушул жакшы бир гана пайда келе турган гана видеолорду чыгаргым келип жүрөт. Кудай буйрса, жакшы ниеттерим дагы бар. Эми ошондон азыркы кезде тренд болуп, мода болуп, ушул коучтар мода болуп кетти. Мотивация берсе, мотивация менен мен бактылуу болом дагы, мотивация менен максаттарымды табам, мотивация менен бир иш жүргүзөм.
мотивация менен ушул жакшы деңгээлге жетип өзүм өнүктүрөм деп. Мындайда бул деген мотивация деген нерсе илгери деле болуп келген. Азыр эле бир тренд болуп кетти, ушундай мотивация кылып эле ушулардан окуйын, ал коучтан окуйын, ал коучтан окуп бүтүп жок, бир аз жакпай калды, бул коучтан окуйын, анан тиги коучтан окуйын деп эле расход чыгарып атабыз да. Ал бул өзүбүздүн илгертен бул мотивация, илгертен коучтар, бул акылман аксакалдар, жашы өткөн адамдар бизге жакшы акылдарын айтып келген, ушуларды укпайбыз да. Бул мотивация деген сөз кыргызча көчүгүңөн түртмөйүнчө билбейсиң деген нерсе, түртүп койчу деген нерсе. Биз ушул көчүгүбүздөн түртпөсө деле, аркабыздан түртпөсө деле биз өзүбүз ошол нерсени каалап кылсак болот да. Обязательно эле бирөөдөн мотивация күтпөстөн, чынбы? Ал эми биз унутат экенбиз, өзүбүздүн эң жакшы мотиваторубуз бул Аллах, анан эң дагы күчтүү мотиваторубуз бул биздин жүрөгүбүз болуп эсептелет экен да. Жүрөктү тыңшасаңыздар, максаттарды табып, биздин максаттарды эч кандай бир коуч мен деле силерге сиздин максаттарыңыздарды мен таап бере албайм. Максаттарыңыздарды өзүңүздөр табасыздар. Максаттарыңызды ким табат? Максаттарыңызды Кудай сизди шыктуу кылып бир нерседен, бир колдон келе турган бир кандайдыр бир нерсени колунан келип жасап, ошону өркүндөтө турган кылып шыкты биринчи эпти Кудай берген. Экинчиден ошону жүрөк тартат, жүрөгүңө жагат ошол кылган ишиң. Ошон үчүн экинчи мотивацияны жүрөк берет. Ал эми мисалы үчүн ал коучтан мотивация алайын, бул коучтан мотивация алайын деген менин оюмча бул туура эмес деле болуш керек. Бирок мен дагы өзүм көбүнө мотивация берип жүрөм. Эми бул деген багыл кээ бир адамдар кандай кылсам, ушу бизнес баштасам, же бир депрессиядан чыксам, же коркунучтан арылсам дегенде жолун таппай жүргөн адамдарга гана бир аз таарынычтарды кетириңиз, страхтарды, ушу коркунучтарды жоготуңуз, максаттарды таппай жүргөн болсоңуз, жүрөгүңүздү тыңшаңыз, ушуга окшогон жакшы гана мотивацияларды берип келебиз. Эми бул да өзү мотивация 72 саат эле иштейт. 72 сааттын ичинде ошол кыла турган нерсеңиздерди кылсаңыздар, себеби 3 күндүн ичинде мотивация иштебей калат дагы. Кайра дагы жаңы мотивация издеп каласыздар. Анын мотивациясы анча эле эмес экен, мунунун мотивациясы жакшы экен, анан тиги коучтун мотивациясы мындан да сонун экен деп, ошондон акчаны кетирип, ал коуч, бул коуч издей баштайт экенбиз. Коучтардын баардыгынын эле ушул подачалары гана, түшүндүргөн жолдору гана ар башка болбосо, үйрөтүп келген нерселердин баардыгы бирдей эле. Баардыгынкы бирдей. Баардыгы эле ушул бактылуу болушка чакырат, канткенде самооценканы көтөрүүгө чакырат. Самооценкаңыздар түшүп кеткен болсо, самооценкаңыздарды ушу өзүңүздөр деле өзүңүздөрдү сүйүп, өзүңүздөрдүн кылган нерсеңиздерден рахат алып, ушул азыркы турган кезиңиздерден өзүңүздөрдү бактылуу сезип деле мотивацияңыздарды көтөрсөңүздөр болот. Ошон үчүн мен темадан алыстап кетпейин, ошол бакытты издегенде, бактылуу болом дегенде, ушул ач көздөнүү эле мага окшоп эле, ал болгондо бактылуу болот болчумун, бул болгондо бактылуу болот болчумун, тиги болгондо бактылуу болот болчумун, үйүм болгондо бактылуу болот болчумун, машинам болгондо бактылуу болот болчумун, балам чоңойгондо бактылуу болот болчумун дей берсем, Кудайым ошолардын баардыгын берди, бирок мен бактылуу болгон жокмун да, себеби бакыт эмне экенин билбейт элем. Азыр ошондо бир жолдошум каза болуп, өзүм депрессияда жүрүп, депрессиядан чыкканда кантип чыктым? Мен ошол отурган, жаткан жеримде депрессия болуп, колума иш барбай жаткан жерден мен жок, оңолом. Мен азыр ушул турган жерде мен бактылуу болом. Мен бактылуу аялмын, мен сулуу аялмын, мен өзүмө өзүм сүйөм. Мен өзүмдү өзүм сүйсөм, мени айлана тегеремде курчап турган эл дагы сүйөт. Мен бактылуу болушка татыктуумун, мен бактылуу аялмын деп өзүмө өзүм мотивация берип, ошондо мен биринчи Кудайды тааныгам. Кудайга ошондо биринчи чексиз шүгүр айтканмын. Кудайга ушул болгон кыйынчылыктарымды, ушул жакшылыктарымдын баардыгын Кудайга өткөзүп беришти үйрөнгөнмүн. Азыр эми Кудайга шүгүр, чексиз шүгүр, баардыгы жакшы. Ушу иштесем ишим бар, балдарым кашымда, ата-энем, атам раматылык болуп кетсе дагы, апам бар, кашыбызга апамдын ден соолугун, өмүрүн берсин. Бир туугандарым бар, ушул эң сонун досторум бар, эң сонун колу коңшуларым бар, эң сонун. Анан дагы ушул сиздерге окшогон
көрөрмандарым бар эң сонун. Ушу сиздер менен сыймыктанам, сиздер менен бактылуумун. Сиздер дагы ушул азыркы турган кезиңиздерден ушу бакыттын даамын сезгенди үйрөнсөңүздөр. Ооруган адамдан ушул ооруган адам ошол адам бакыттын даамын ошол адам билет экен да, айтат экен. Ушул азыркы ушул ооруп жатсам дагы азыркы ушул эмеме ыраазымын, шүгүрмүн. Себеби эртең же 1 сааттан кийин андан да катуу ооруп калбайын. Азыр ушу ооруп атсам дагы ушуга да шүгүрмүн. Мындан да катуу ооруп же бирдемке болуп эсимен таанып калсам эмне болот деген коркунуч менен ошол адам бакыттын даамын сезет экен. Ал эми биз ушул бакыттын даамын сездириш үчүн Кудайым сөзсүз бизди оорутуш керекпи? Сөзсүз ушу жаныбызды кейитиш керекпи? Мага окшоп сөзсүз жакын адамымы алып кетип, баламы оорутуп, ушуга окшогон окко, чокко салып, ушундан күчтүү болуп чык кызым деп мен ошондой нерсеге жеткизиш керек беле? Жок, мен ошондо өзүмчө ойлойм да. Мен ушундай акылдуу кыз болсом, эсим бар болсо, ошол жашыман эле ар бир баскан кадамым Кудайга чексиз шүгүр, жакшы жумуштарда иштедим. Эми кыйынчылыктар өзүнүн кездери менен алма деле болгон. Жакшы иштерде иштегемин, акча кеңири болгон, ата-энеме салып, өзүбүз кеңири жеп, ошондо деле шүгүр кылбастан, мунум жок, квартирада жашайм да, үйүм жок, анан тигим жок, анан балам жок дей бергем да. Ошон үчүн ушундай ушуга окшогон ойлордон арылсаңыздар, барыңыздардан суранам. Бул жашоодо адам биз жакшы нерсеге дагы, анан жаман нерсеге дагы ушул экөөнү эри шаркак алып кетишибиз керек экен да. Себеби турмуштун, мен дагы да айтып келем, ар түрлүү ушул биз билбеген, биз күтпөгөн сюрприздери бар да. Бүгүн бар дагы жаныңда жолдошуң, эртең жок. Ушул нерсеге дагы даяр турсак, жаныңда туруп жаркылдап турган апаң бүгүн бар дагы, эртең жок. Бир кандайдыр бир нерсе, же бир сүйүнүчтөр, ушулардын бардыгын ушу биз тегиз ала жүрсөк дейм да. Ушул мага окшоп, ушул жакын адамыңды жоготуп, ушу көп нерсе кыйынчылыктардан качан арылып өтүп, ошондон кийин анан Кудайым, мен сени тааныбай жүргөн экен, мен эми сени тааныйм деп, ушуга окшогон нерселерди кеч түшүнүп, кеч жетип отурам. Ал эми сиздер ошо азыркы турган мезгилиңиздерден, азыркы турган секундуңуздардан сиздер дагы баштаңыздар. Жашоодо кыйынчылык болот, кыйынчылыктын аркасында жакшылык нерсе бар. Ал нерсени эч качан унутпаңыздар. Канчалык ушул жакшылыкка, бакыт жака, ийгилик жака, максат жака ишеничиңиздер күчтүү болгондо, ошондо ошол максаттарыңыздар ошончалык тез орундалат. Ушуга ишенип кое бериңиздер. Бул менин башыман өткөн. Мен жумушта иштеп жүрүп, бир Мортондун курган эң сонун панорамный окно болгон жаңы үйдүн түбүнөн жумушка 2 жыл каттаганмын. Ошондо ошол үйдү кечке карап, ошол үйдү бир суктана берчүмүн. Кийин аз өтпөй эле, 2 жыл өтпөй эле мен кудду ошондой үй алдым. Ошондон улам айтам да, Кудайым, сен мен айткандарымын, мен оозуман чыккан нерселердин бардыгын берип аткан экенсиң да, аны мен билбей эле жүрө бериптермин. Андан дагы бир жеринен кыйтык издеп, мынандай болуп калды, мынандай кылып берсе болбой беле, ушул үйүм ипотека болуп калды, ай сайын төлөп кыйналамбы? Кудайга ушуну өткөзүп бердим. Кудайым, ипотека болсо да ушул үйдү бердиң. Эми ушул ипотекадан эсен аман кутул дедим. Өзүнөн өзү эле. Соодам жакшы, Кудайга шүгүр, маркетплейстен соода түшүп атат. Элдер менен ушул сабактарым болуп атат. Ушу акыркы күндөрү видео тарта албай калып атам, сабактардан да бошобой. Сабактарым болуп атат. Өзүнөн өзү Кудайым өзү эле берип атат. Кудайга качан өткөзсөңүздөр, ар бир нерсени принимать этиңиздер. Биринчи кабыл алыңыздар, ушул үй менин үйүм, ушул адам менин адамым, ушул оору менин оорум. Бирок ушул ооруга, ушул кыйынчылыкка Аллахым, Кудайым өзүң жардам бересиң деп Кудайга өткөзүп берип, Кудай менен түздөн түз сүйлөшкөндү үйрөнүш керек экен. Мен качан ушу Кудай менен түзмө түз сүйлөшкөндү үйрөнгөнүмдө, ошондо ишим алдыга жүрдү. Мурдагы жашаган, баскан жолумун бардыгын башкача басам деп өзгөрттүм. Мурун зона комфорт мен үчүн мен бактылуу болчумун. Мурун мен ошону билбей жүргөм да, кадырына жетпей жүргөм. Кааласам жумушка чыгат элем, жумуштан келип алып жатып алып кечке сериал көрөт элем.
азыр мен ошол зона комфорттон чыктым. Мен максаттарыма жетем, мен алдыма чоң максаттарды койгом. Мен ошол максаттарга жетиш үчүн мен зона комфортунан чыгышым керек. Мен бизнес аркалашым керек. Мен мурдагы эдита болбойт. Эдита эми эртең ишке барып келип, иштен келип, чалкалап жатып телевизор көрбөйт. Эми эдита жүгүрүп иштейт, эдита бизнести аркалайт, эдитанын чалкалап жатып видео эме көргөнгө, сериал көргөнгө убактысы жок. Эдита азыр элдерди окутат. Ушуга окшогон мотивацияны өзүм бердим. Ошол өзүңүздөргө берген, өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдөн чыккан мотивация, Аллахтын мотивациясы эң сонун. Ошон үчүн бакыт эч кандай акчага ченелбейт. Бакыт үйгө ченелбейт. Бакыт бир турмушка чыгып отурган жолдошубузга ченелбейт. Бакыт балабызга ченелбейт. Бакыт ата энебизге ченелбейт. Бул бакыт азыркы ушул турган турпатыбыздын өзү бакыт. Ошол менен ченеңиздер. Ошондо андан да сонун ушу дарактагыдай болуп, тамырлап, ушу эң сонун дарактай болуп чоңоюп, мындан да сонун бакыттын даамын татканда, ошонун даамдуу экенин сезет экенбиз адамчы. Ошондон улам ушул видеону сиздерге тарткым келди. Ушул өзүмдүн көрөрмандарым, мен сиздерди жакшы көрөм баарыңыздарды. Турмушта эми ар кандай нерсе болот. Көп дагы ушу сындабаңыздар, сураныч. Сиздер сындасаңыздар, менин ушул жакшы идеяларым, сиздерге жакшы чыгарам деген видеолорум, ушуларым дагы кээде оюман качып, мен деле сиздерге окшош пендемин, менин деле жүрөгүм бар, жүрөгүм назик, мен да аялмын, ушу жалгыз бой аялмын, ушул эки балам менен жүгүрүп аракет кылып жүргөн бир аялмын. Мен дагы ушу кээде жүрөгүм ооруп калышы мүмкүн, бир жаман сөз уксам көңүлүм калып калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир адам бирөөгө бир жаман сын тагып, бирөөгө бир жаман комментарий жазганда, өзүңүздөрдү бир күзгүдөн карап алып, андан соң мен киммин? Ким жаман комментарий жазган адам? Бул оорукчан адам да. Ал эми менин 99% өзүмдүн көрөрмандарым ушунчалык сонун комментарийлерди жазасыздар. Сиздерге Аллах ыраазы болсун. Сиздерге мен ыраазымын. Ушу сиздердин тилеген максаттарыңыздар орундалсын. Сиздер ушул бакыттын даамын сезиңиздер баарыңыздар. Ошон үчүн бүгүн ушул видеону тарттым. Канчалык деңгээлде чыкканын билбейм, ошо көптөн бери видео тартпай калганга бир аз дагы ушул эме боло түшүпмүн. Эми Кудай буйрса, ушу тез видеолор тартып, сиздер менен тез байланышка чыгып турганга аракет кыламын. Анда эмесе баарыңыздарга бактылуулук каалайм, аманчылык каалайм. Саламатта калыңыздар, аман туруңуздар.